Бейиш нуру. Мазхаптар качан пайда болгон? Куранда мазхап боюнча айтылганбы? Мазхап имамдары ким өзү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле мазхап карманат беле. Акыйкат бирөө болсо анда эмне үчүн 4 мазхап бар. Мазхап карманбай эле жашасак эмне болот? Мазхап өзгөртүүгө уруксат барбы? Мазхап биздин коомдо өтө көп суроолорду ичине камтыган бир тема. Андыктан бул суроолорго жооп издөөнүн убактысы келип жетти. Даяр болсоңуздар, мазхап боюнча берилген орундуу, орчундуу суроолорго кыска жана нуска жооптор назарыңыздарда. Мазхап деген эмне? Мазхап сөзүнүн сөздүк мааниси жүрө турган жол деген маанини берет. Терминдик мааниси жагынан алганда, Куран менен хадисте кандайдыр бир маселе боюнча ачык айтылган өкүмдөр жок болсо, ошол маселе боюнча муштахид аалымынын жүргүзгөн иштихаты. Мазхапты түшүнүү үчүн муштахид деген түшүнүккө да токтоло кетүү керек. Муштахид бул исламда белгилүү бир маселе боюнча өкүм чыгарган аалым. Муштахид Куран менен хадистерди жана башка диний булактарды терең изилдөөнүн негизинде кандайдыр бир маселе боюнча чечим чыгарат. Куран менен хадисте ачык айкын айтылган өкүмдөр боюнча эч кандай иштихат жүргүзүлбөйт. Мисалы, чочконун этинин арамдыгы же шараптын арамдыгы тууралуу аят менен хадистер бар. Бул тур маселелер боюнча иштихат болбойт. Бирок кандайдыр бир маселе боюнча апачык аят же хадис жок болсо, анда иштин устасы болгон бир муштахид бүткүл булактарды изилдеп, ижма, кыяс ыкмаларын колдонуу менен фатвасын берет. Кантсе да бул керектүү муктаждыктардан. Анткени Куранда диний өкүмдөр өз түртүдөн айтылганы менен тереңдиктерине чейин айтылган эмес. Алсак, аяттарда намаз окуу бар, бирок канча ракет окуу керектиги боюнча маалымат жок. Орозо боюнча да сөз кылат, бирок кантип кармалат, кимдер кармашы керек, кармай албагандар кантет, булар боюнча сөз козголбойт. Эми кимдир бирөө Курандын кайсы бир аятын укканда же окуганда ал аятты Курандын башка аяттары менен, хадистер менен жана аяттын түшүү себеби менен байланыштыра албагандыгы, же аларды билбегендиги үчүн аяттан туура эмес түшүнүк чыгаруусу толук мүмкүн. Тактап айтканда, туура өкүм чыгара алуусу үчүн адамга чоң илим эле эмес, даанышмандуу жана адилеттүү ой жүгүртө билүү сыяктуу бир топ өзгөчөлүктөр да керек болот. Мисалы, көз докторун эле элестетиңиз. Ал медицина факультетинде бир эле көздү окуп чыкпайт. Анткени көз доктору болуусу үчүн көздү билүүнүн өзү эле жетиштүү эмес. Ар бир доктор дененин башка мүчөлөрү боюнча да базалык маалыматка ээ болуусу керек. Себеби дарылоо учурунда дененин башка органдарында эске алуу керек болот. Дал ушул сыяктуу диний темалардын да өз адиси болот. Кандайдыр бир маселе пайда болсо, барып аны менен кеңешесиз. Куранда мазхап барбы? Бул суроого жооп берүү үчүн Куран аяттарын иликтеп көрөлү. Курандын Ал-Имран сүрөсүндө Аллах ушундай дейт: Ал сага китеп түшүрдү. Анда өкүмдүү аяттар бар. Алар китептин өзөгү, калган аяттар кыйытма мааниде келет. Кимдердин жүрөктөрүндө Куран тууралуу кара ниети болсо, андагы кыйытма маанидеги аяттарды бурмалоо жана бузукулук кылуу максатында аңдышат. Анын чечмелөөсүн Аллах гана билет. Анан да илимге бекем тургандар, биз ага ишендик, баары эгебизден дешет. Акыл эстүүлөр гана өрнөк алышат. Коопсуздук же коркунучка таандык бир кабар угушса, дароо жайып салышат. Эгер алар бул тууралуу пайгамбарга же өздөрүнүн жетекчилерине билгизгенде, ошол жайылтуучулар чындыкты билишмек. Эгер билбесеңер, илимдүүлөрдөн сурагыла. Мынакей, Куран өзү ачык эле чечмелөөнү илимге бекемдер билерин, бир маалыматты билгендер аркылуу тактоону, билбеген нерсебизди билгендерден сурашыбыз керектигин ачык айтып жатат. Башкача айтканда, Курандын өзү бизге Куран жетпейби деп сурагандарды маселенин адистерине багыттоодо. Дал ушул жерде мазхаптын орду билине баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда мазхап болгонбу? Мазхаптардын өзөгүн Куран менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү түзөт. Андыктан Аллах элчиси мазхапка баш ийген эмес. Анткени ал вахийде, өкүмдө түздөн түз Аллахтан алчу. Анын учурунда бир суроо пайда болсо, сахабаларда түз эле барып Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашчу. Бирок Пайгамбарыбыз дүйнө салгандан кийин жол көрсөтүүчүлөр сахабалар болчу. Кийин сахабаларда чыныгы ааламга аттана баштагандан кийин диний маселелерде жол көрсөтүүчүгө муктаждык пайда болуп, натыйжада мазхаптар келип чыкты. Ал эми Аллах элчиси мазхаптарга ишарат берген беле деп сурай турчу болсоңуз,
жообуз ооба. Буга мисал катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Муаз бин Жабалды аким катары Йеменге жөнөткөндүгүн айтсак болот. Аллах элчиси Муаз бин Жабалга ушинтип кайрылат: сага адамдар өз маселелерин айтып келишкенде эмнеге карап жооп бересиң? Муаз бин Жабал: Аллахтын китебиндеги өкүм менен өкүм берем дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра сурайт: Аллахтын китебинен сен издеген маселе боюнча өкүм таба албай калсаң эмне кыласың? Муаз бин Жабал: Расулуллахтын сүннөтү боюнча өкүм жүргүзөм деп жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эми ушинтип сурайт: ал боюнча сүннөттөн да таппай калсаң, анда эмне кыласың? Азирети Муаз ушинтип жооп берет: анда өз көз карашым боюнча иштихат чыгарып өкүм беремин. Аллах элчиси бул жоопторго аябай ыраазы болгон эле. Түгүл өз ыраазчылыгын ошондо Аллах элчисинин элчисин Аллах элчисин ыраазы кыла тургандай абалга алып келген Аллахка шүгүрлөр болсун деп билдирген. Мазхабтар кантип пайда болгон? Бул суроо докторлук кантип пайда болду? Куруучулук каяктан келип чыкты? Ашпозчулук, милициялык, чач тараштык бул кесиптердин келип чыгуусунун себеби эмнеде? Деген суроолордон эч кандай айырмасы жок. Жогоруда аталган кесиптер каяктан, кантип, эмнеге келип чыккан болсо, мазхабтар деле дал ошондой жүйөлөрдүн негизинде пайда болгон. Алсак, докторлуктун келип чыгуусунун себебин медицинаны баары эле окуп үйрөнө албастыгы деп айтсак болчудай. Эмесе, адамдардын баары бул кесипке муктаж. Бирок бул кесипти өздөштүрүүгө же мүмкүнчүлүгү жок же жөндөмү жок. Демек бүткүл кесиптер адамдын алсыздыгы менен муктаждыгынан улам келип чыккан. Дал ушул сыяктуу мазхабтарда адамдын Куран менен сүннөттөн өз алдынча өкүм чыгара албоосунун себебинен улам келип чыккан. Эмесе машинаңыз бузулса өзүм эле оңдоп алам дебестен уста калып барасыз. Катуу ооруп калсаңыз үйдө эле жатып дарыланам дебестен дарыгерге барасыз. Эми диний маселеге келгенде эмне үчүн ушул логиканы иштетпейбиз? Биздин дүйнөлүк жашообуз канчалык маанилүү болсо, диний жашообуз андан 5 бетер маанилүү. Ооруган учурда докторго, дары алуу үчүн дарыгерге баргандыгыбыз сыяктуу эле, динибиздин өкүмдөрүндө туура так аткара алуубуз үчүн өз адисине кайрылуубуз шарт. Курандын Нахл сүрөсүндө ошентип Куранды ачык аяттар түрүндө түшүрдүк деп айтат. Эгер баары ачык айтылган болсо, анда мазхабтардын эмне кереги бар деген суроо пайда болот. Туура, Куран апачык бир китеп. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарабынан ачык айкын баяндалган вахий. Бирок бул Куранда түшүнүүгө кыйын болгон татаал сүйлөмдөр менен адамга түрдүү түшүнүктөрдү бере турчу аяттар жок деген мааниге да келбейт. Туура, Курандан бүт баары өз үлүшүн алса болот. Ким аны окуса өзүнүн жөндөмүнө жараша, билим илимине жараша сөзсүз үлүш алат. Ошону менен катар ар бирибиз Курандын ар бир икир-чикирине чейин түшүнүшүбүз керек деген эреже да жок. Бул окуган адамдын илимине, көз карашына, түшүнүгүнө байланыштуу. Алсак, кант диабети боюнча көпчүлүгүбүз аздыр көптүр билебиз. Мисалы, катардагы бир адам кант диабетинин денедеги коркунучтуу бир оору экендигин билет. Мындай адамдардын оору боюнча маалыматы чектелүү. Ал болгону үстүртөн эле билет. Эгер анын билгени менен бул оору боюнча доктордун билгендерин салыштырчу болсок, эмне болот? Албетте карапайым адамдыкы өтө аз, дарыгердики өтө кенен жана терең. Себеби доктор аталган оору боюнча адис. Бирок бул боюнча бир профессордун билгендерин таразалачу болсок, анда таптакыр башкача жыйынтыкка келебиз. Анткени оору боюнча профессор кант диабетинин генетикалык түзүлүшүн, биологиялык өөрчүү убактысын, клеткалардын ичинде кандай өөрчүүрүн, оорунун бүткүл стадиялары менен аны дарылоонун стратегияларынын тереңдиктерине чейин билет. Бир эле сөз аны окугандардын абалы менен билим деңгээлине жараша түрдүү тереңдиктерди көрсөтөт. Куранга да жөнөкөй бир карапайым деңгээлде карабашыбыз керек. Куран ар кылымда ар бир адамга кайрылаары чындык. Мына ошол эле учурда анын маанилик тереңдигин изилдеп бүтүү мүмкүн эмес. Анткени ал эзелки болгон, түлүктүү болгон Аллахтын сөздөрү. Ары бүт баары окуп түшүнө ала тургандай жөнөкөй, ары ачыкталып бүтпөй турганчалык татаал терең. Акыйкат бирөө эле да. Кантип 4 мазхаб болсун? Баарыбыз эле бир мазхабты кармансак болбойбу деген суроо туулушу мүмкүн. Туура, акыйкат бирөө. Акыйкаттын жалгыз болгону бул акыйкат. Бирок маселеге ушундай карай турчу болсок, бир нерсенин 6 жагы болот. Асты, үстү, алды, арты, оң жагы, сол жагы. Сиз акыйкаттын алды жагын көрүп жатсаңыз, биз арты жагын көрүп жаткан болушубуз мүмкүн. Башкасы оң, бирөөсү сол жагын көрүп жаткандыр. Баарыбыз бир акыйкатты түрдүү ракурстан, көз караш менен карап жатабыз, көрүп жатабыз. Маселени Рыслай Нурдагы мисал менен тереңирээк ачыктап көрөлү.
Мисалы, 4 түрдүү адам бар дейли. Бирөөсүнүн денесинде антидиуретикалык гормон көп болгондуктан көп суу ичүүсү абзел. Демек бул адам үчүн суу ичүү важип, зарыл. Ошол эле гормон экинчи адамдын организминде нормадан өтө эле аз. Анын денеси аябай көп тердегендиктен улам бул адамга суу ичүү макрух, башкача айтканда зыян. Үчүнчүсү болсо жаңы эле операциядан чыккан. Ага суу ичүүгө таптакыр болбойт, уруксат жок. Медициналык жактан демек ага суу ичүү арам. Төртүнчүсүнүн гормондорунун өлчөмү норма болгондуктан бул адамга суу ичүү же ичпөө эч кандай таасир бербейт. Демек, ал адам үчүн суу ичүү мубах. Бул жерде башка адамдар менен башка өкүмдөр бар. Суу ичүүнүн өкүмү ар биринде ар башка болгону менен, бирок баары туура. Биз эч качан суу ичүү пайдалуу, анын эч кандай зыяны жок деп гана айта албайбыз. Анткени өкүм адамдын абалына жараша өзгөрүүсү толук мүмкүн. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айрым маселелерди бир эле түрдүү кылып көрсөткөн. Андайда эч кандай карама-каршылык жок. Айрым маселелерди бир канча жол менен аткарып көрсөткөн. Мазхаб имамдары болсо ошол түрдүү сүннөттөрдүн кайсы бирин тандап, түрлүү иштихат чыгарышкан. Бир мисал, бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп жатып, саждага жыгылган кезде бир уштуу таш бешенесин тилип кетет. Ошондо Айша разияллаху анха энебиз барып, жанагы таш тилип кеткен жерди сүртүп тазалап коет. Ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ордунан туруп дааратын жаңылап келген экен. Ушул жерден имам Азам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чекеси канагандыгы үчүн дааратын жаңылады десе, имам Шафи аялдын колу тийгендигинен улам жаңылады деп айтат. Акыйкатын бир гана Аллах жана анын элчиси билет. Натыйжада Шафи мазхабы боюнча аял кишиге тийип кетсек даарат сынат, бирок кан акса даарат сынбайт. Ал эми имам Азам мазхабы боюнча аял кишиге тийип кетсе даарат сынбайт, бирок бир жерибиз канаса сынат. Бул да үммөттүн пайдасы үчүн. Анткени кээде кан токтобой калган учурлар болот. Андайда кантип даарат алып намаз окумак элек. Ошол учурда айла жок имам Шафинин көз карашын карманууга туура келет. Ал эми Каабаны таваф кылып жатканда айласыздан аял кишиге тийип кетишибиз мүмкүн. Анда кайра дааратыбыз сынды деп дааратыбызды жаңылоого мажбур болгондуктан бул өтө эле оор болуп кетет. Мындайда жеңилдик катары имам Азамдын көз карашын карманабыз. Динибиз жеңилдиктин дини. Мазхабтарда биздин жашообузду жеңилдетүүчү альтернативдер. Эмесе адамдын башында ар нерсе бар. Ошондой учурда мазхаб алмаштырбасак да башка мазхабтардын өкүмү менен иш алып барууга туура келип калат. Мусулмандардын башын бириктире албай жатканда аларды мазхабтарга бөлүү менен тескерисинче зыян бербейбизби? Аятта деле Аллах өздөрүнүн дининде бөлүнүп жарылып, топторго айрылгандарга сенин тиешең жок. Акыйкатта алар жөнүндө Аллах чечим кылат деп жатпайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүмдүн бөлүнүүсүндө рахмат бар деп ушундай көрүнүштөгү бөлүнүүнү кубаттаган. Бул жердин эң маанилүү жери бөлүнүү сөзүн туура түшүнүшүбүз керек. Мисалы, исламияттын ошол акыйкаттуу 4 мазхабынын карама-каршылыктары кайсыл жааттарда кезигишет? Эч кандай кезигишпейт. Бирөө Аллах бар деп, бирөө жок деп атабы? Бирөө пайгамбарыбызга ыйман келтирип, бирөө келтирбей жатабы? Же болбосо бирөө намазды 5 маал, бирөө 3 маал окуп атабы? Албетте жок. Мазхабтардын 4-өөсү тең, исламияттын ишеним негиздеринде оп-окшош. Болбосо биздеги мазхабтар христиандардыкындай диндин эң негизги маселелеринде ыйкы-тыйкы болуп, атаандашып касташкан топтор эмес. Тескерисинче бири-бирине устат шакирт болгон, бири-бирин колдоп кубаттаган, бири-бирин толуктап түрдүү табияттуу адамдарга кайрылуу менен өкүм жолдорун байыткан. Эмесе Шафилер менен Ханафилер урушуп кетишиптир. Бир Ханафи имамын Шафилер көптөп салыптыр дегенеңдүү кабарларды буга чейин уктукпу? Уккан эмеспиз. Демек, аят мазхабтагы бөлүнүү боюнча айтып жаткан жок. Аят динди өзүнүн кызыкчылыгына карата чечмелеп, өз каалоолорун дин деп жоорогандарды, адамдарды бөлүп, уруш-талаш чыгаргандарды, элдин аркасында ар кандай чагымчылдыктарды чыгаргандарды айтып жатат. Баса, жогоруда айтылган аят деле бизге мазхаб имамдарынын керектигин көрсөтүүдө. Болбосо бул аятта ар ким өз кызыкчылыгына карап чечмелесе, Кудай сактасын, эмнелер болмок. Эмне үчүн мазхаб имамдарын ээрчишибиз керек? Эң башында мазхаб имамдары өздөрүнүн көз караштарына карап, иштихат чыгарышпагандыгын билишибиз абзел. Аларды ишенимдүү жана кадыр барктуу кылган нерсе, алардын Куран менен хадисти аябай жакшы билүүсү менен бирге, алардан туура өкүмдөрдү чыгаруулары болгон. Туура бир сөз укканыбызда биринчи эле анын кимден уккандыгыбызга, кандай булактардан алгандыгына көңүл бурабыз го.
Биз да мазхаб имамдарынын өзгөчөлүктөрүнө карасак, алардын ар бири Куранды эле эмес, миңдеген хадистерди рываят кылуучуларына чейин жаттап чыгышкан улуу адамдар болгон. Алар араб тилинин тартип эрежелерин, тереңдиктерин, аяттардын түшүү себептерине чейин өтө терең, өтө кылдат билишкен. Эми мазхаб имамдарына тил тийгизген адамдарга карай турчу болсоңуз, Куранды жаттоо мындай турсун, көпчүлүгү 40 хадисти деле жатка айтып бере алышпайт. Бүт хадисти билген адамдардай, ал хадис каерде бар экен, ким рываят кылган экен деп жөн эле баатыр боло беришет. Эми мазхаб имамдарын карасак, алар мазхаб түзөйүн деген максат менен жүрүш жасашкан эмес. Алар жашоосунда берген фатвалары жана тарбиялап чыгарган шакирттери менен мусулмандарга кызмат кылган. Илими жана кызматы менен жана өзүнүн чынчылдыгы менен үммөт тарабынан жактырылган, дагы деле жактырылып келаткан улуу заттар. Мисалы биздин Ханафи мазхабыбыздын негиздөөчүсү Имам Азамды алсак. Өз аты Нуман бин Сабит. Ага Имам Азам деп наамды эл берген. Балким ошондой наамга жеткен десек да туура болчудай. Ал 699-жылы Куфада төрөлүп, 767-жылы Багдадта шейит кетет. Ал табийиндердин доорунун аяк жагында жашап калгандыктан, аны табийин дегендер да бар, таба табийин дегендер да бар. Кантсе да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалардын дооруна аябай жакын бир доордо жашап өткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айткандыгы сыяктуу, адамдардын эң жакшысы менин учурумда жашашкандар, кийин аларды ээрчигендер, андан кийин аларды ээрчигендер. Hazreti Abu Hanifa сахаба менен табийиндердин тобунан түзүлгөн жалпы 4000 кишиден илим алган. Өз сабактарында 600 миңден ашуун фикх маселелерин чечкен. 4000 окуучу жетиштирип, алардын 730-у аалым болуп, 40тайы муштахид болгон. Андан илимди кимден алгандыгын сурашканда, Hazreti Умардан илим алгандардын ортомчулугу менен Hazreti Умардан, Hazreti Алиден илим алгандардын ортомчулугу менен Hazreti Алиден, Hazreti Абдуллах бин Масудтан илим алгандардын ортомчулугу менен Hazreti Абдуллах бин Масудтан алдым деген экен. Ал фикх илимине зыян менен пайданы билип ажыратуу деп аныктама берген. Анын дин атынан сүйлөгөн адам Аллахтын менин динимде кандай фатваларды бердиң, кандай сөздөрдү айттың деген суроону сурабайт деп ойлоп жатса, анда өзүнө да динине да зыян жеткизген болот деп дин атынан сүйлөө кыйын экендигин, чоң жоопкерчилик болгондугун белгилеп өткөн. Жада калса, ал тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: ыйман чолпон жылдызына чыкса да фарс уулдарынан бирөө аны алып келет. Бул хадис Имам Азамга түздөн түз ишарат кылат деп айтат Жалаледдин Суюти. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Имам Азам сыяктуу бир аалым келээрин, ал динге өтө чоң кызмат кыларын жана Имам Азам мазхабын түзөөрүн алдын ала сүйүнчүлөп жатат. Ибн Таймиянын да китептеринде, анын шакирти Имам Захавийдин да китептеринде Абу Ханифаны мактап жазып калтырып кетишкен. Имам Шафи Имам Азам тууралуу: мен Абу Ханифадан да өткөн улуу бир фикх аалымын көргөн эмесмин деп айткан. Имам Маликке да адамдар: сен Имам Азамды аябай көп мактайсың деп айтышканда, ооба ошондой, анткени илими менен адамдарга пайдалуу болууда анын даражасы менен башкалардын даражасын салыштырып болбойт деген. Мындайча айтканда, Имам Азам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аалымдар менин мураскорлорум хадисин бизге мыкты деңгээлде көрсөткөн бир аалым деп айтсак аша чаппайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтат: Курайштан чыккан аалым жердин катмарларын илим менен толтурат. Бул кереметтүү хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайштардан чыккан аалымга, тагыраак айтканда Имам Шафи разияллаху анхуга ишарат кылууда, дешет аалымдарыбыз. Бир адамдын баалуулугун билүү үчүн ага жакын болуу керек. Бир мугалимдин кадырын эң жакшы башка бир кесиптеши билет. Бир дарыгердин кесипкөйлүгүн эң жакшы башка бир дарыгер билет. Биз мына ушул аалымдардан да, алардын калтырып кеткен илиминен да куру жалак калганыбыздан улам алардын кадырын баалап биле албай жатабыз. Жашоодо деле болот го, кимдир бирөө бизге келип, сен анын ким экендигин билесиңби деп ким менен сүйлөшкөндүгүбүздү айткандан кийин анан уялып калабыз. Дал ушул сыяктуу сахабаларга, аалымдарга, муштахиттерге тил тийгизген адамдар да алардын ким экенин билишпегендиктен улам ушундай чеке иштерге барышууда. О, менин бир тууганым, сөзүбүздү жыйынтыктоодон мурун сиздерге бир окуяны айтып берели. Күндөрдүн биринде бир аалым элге хадистерден сабак берип жаткан. Ошондо элдин арасынан бирөө чыгып, бизге хадистен эмес, Курандан сабак бер дейт. Ошондо жанагы аалым: биз Курандын ордун баса турчу бир китеп издеп жатканыбыз жок.
Биз Куранды бизден да жакшы түшүнгөндөрдү издеп жатабыз деп жооп берген экен. Анын сыңары биз Куранды түшүнгүбүз келип жатса, эң алгач пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшыраак билишибиз керек. Анткени Куранды эң жакшы түшүнгөн киши ал. Аны да бизге эң жакшы түшүндүрүп бере турчу кишилер сахабалар. Сахабалар менен ортобузда ушундай чоң ажырым болгондуктан аларды да жакшы түшүнө албай калуудабыз. Демек, аларды да бизге түшүндүрүп бере турган аалымдар керек. Ошондуктан биз да Куранды дагы да жакшы түшүнгөндөрдү издеп отуруп Имам Азамга туш келдик. Кимдир бирөө Имам Шафиге келгендир. Дагы бирөө Имам Маликке, дагы бирөө Имам Хамбалга. Кантсе да Куранды түшүнүүдө аларды жол башчы катары кабыл кылып, алардын артынан ээрчидик. Аллах бизди мазхабсыз калуудан сактасын. Бейиш нуру.